Урматтуу коомдук талкуунун катышуучулары, бүгүн биз сиздер менен мыйзам долбоорун талкуулайлы деп чогулуп атабыз. Регламенттин талаптарына ылайык. Биз авторлор сунуш кылып аткан мыйзам бул Кыргыз Республикасында мындан ары урандын жана торийдин кендери казылбасын, алар изилденбесин, разведка жүрбөсүн, бардык геологиялык иштер мындан ары токтолсун деген мыйзам долбоорун сунуштап жатабыз. Жалпы аталган мыйзамдын концепциясына ылайык, бул мыйзам өзү 4 беренеден турат. Жалпы концепциясына ылайык, мындан ары Кыргыз Республикасынын аймагынын бардык жеринде уранды жана торийди изилдөөгө, казып алууга, иштетүүгө тыюу салынат. Мындан тышкары буга чейин берилип кеткен лицензиялар, алардын саны 19. Ушул 19 лицензия мындан ары мыйзам менен жокко чыгат. Мыйзам менен кайра мамлекет ал лицензияларды жокко чыгарат жана ал тапшырма өкмөткө жүктөлөт. Мындан тышкары улут коопсуздук кеңешинде резолюция кабыл алынган. Азыр Кыргызстанда бир 20-дан ашык уулуу заттар сакталган хвостохранилищелер бар. Ошолорду дагы кайра иштетүүгө, физикалык жана юридикалык тараптарга иштетүүгө, берүүгө тыюу салуу. Анткени ар кандай сунуштар бар, долбоорлор бар. Ошол хвостохранилищелерди дагы иштетели деген. Ал маселеге дагы тыюу салуу бул беренелерде каралган. Урматтуу коомдук талкуунун катышуучулары, бул уран казууну токтотуу демилгеси бул эл тараптан чыкты. Ушул көйгөйдөн улам өкмөт өзүнүн токтому менен уранды казууну токтотуу убактылуу чара көрүлдү. Комиссия иштеп чыкканга чейин. Экинчи маселе, жогорку кеңеш токтом кабыл алды. Өкмөткө тапшырма берди. Мындан ары уран казылбасын деген. Үчүнчүсү, Кыргыз Республикасынын президенти жакында уран казылбайт деген өзүнүн пикирин айтты. Бирок урматтуу жыйындын катышуучулары, өкмөттүн токтому бул укуктук ченемдик акт. Бирок ал мыйзамдын астындагы акт. Ал мыйзам эмес. Жогорку кеңештин токтому бул укуктук ченемдик акт, бирок ал мыйзам эмес. Парламент 20-жылга чейин иштейт бул парламент. Бул парламент өзүнүн кийинки келген парламент, бул парламенттин токтомун көзөмөлдөйлү, ага кепилдик жок. Анткени мына практика көрсөткөндөй, бул парламент, ушул эле созывдагы парламент 80ге жакын токтом кабыл алганбыз ушул жерде. Өкмөткө андай тапшырма беребиз, мындай тапшырма беребиз. Эгерде ошонун баарын инвентаризация кылып карасак, 60%тен өйдөрөөк аткарылбайт. Ар кандай себептер менен, объективдүү, субъективдүү себептер менен. Кээде өзүбүз дагы контролдогондон мындай унутуп калабыз. Өкмөттүн токтомун болсо айтып бердим, убактылуу гана мүнөзгө ээ. Президенттин айткан сөзү, өзүнүн позициясы 23-жылга чейин гана кепилдик бере алат. Анткени конституция боюнча президент 23-жылы башка президентти шайлайбыз. Ал жаңы президенттин 23-жылдагы кийинки ким президент болот, аны биз билбейбиз, анын позициясын да билбейбиз. Ошондуктан элдин койгон талабы, биз башында бул мыйзамды 50 жылга мораторий деп сунуш кылганбыз. Эмне үчүн? Анткени уранды бүт дүйнө казат. Канада казат, Россия казат, Казакстан казат, Америка казат, бардык мамлекеттерде казат. Бирок аларда жаңы технологиялар менен, катуу көзөмөл менен, чоң жоопкерчилик менен экологияга зыянын тийгизбегендей кылып, ал баягы күчтүү мамлекеттерде, мыйзам катуу иштеген мамлекеттерде коопсуздук менен казып атат. Бизде дагы кийин бир 50 жылдан кийин өзлөрү ушул уранды пайдаланат элек, жаңы технологияларга иштетет элек, жаңы бир көз караш менен коопсуздук методдору менен, эрежелери менен казабыз десе, ошол 50 жылдан кийин өзлөрү казып алсын деген логика менен биз сунуш киргизгенбиз. Бирок коомдук пикирде, соцсеттерде 99% пикирин айткан жарандар 50 жыл эмес, түбөлүккө
жабылсын деген талапты койду. Ал мен соцсеттердеги мен пикирди, элдин пикирин айтып атам. Эч качан казылбасын деп. Эгерде кийин качандыр бир урпактар уранды казабыз десе, ал мораторий жок эле бул мыйзамды жокко чыгарып, кез келди, эми казсак болот деп, качан казабыз десе өзүлөрү билет. 50 жылбы, 100 жылбы, же таптакыр тыюу салабы. Анткени барган сайын адамзат, бүт аалам оондун алкагында, оондун площадкаларында эң чоң проблема бул экология проблемасы болуп атат. Бүгүнкү күнү ушул улуу державалар баягы согушка атандаштык деп уран темасы, экологияга зыян келген темалары, жана глобалдык жылуу, мөңгүлөрдүн эриши, токойлордун азайышы, адамзаттын баягы жаратылышка кылган орой маселесинен улам жалпы адамзаттын биринчи күн тартибиндеги приоритеттердин бири ушул проблема болуп келатат. Менин жеке оюмда бара-бара бул экология, аалам, ден соолук деген проблема адамзатты дагы түйшөлтөт. Бул мен ойлойм башка илимпоздор башка жолдорун издеп экологияга зыян келе турган бул эле эмес. Бардык ушул маселелер боюнча бул күчөйт. Жана Greenpeace, экологтордун укугун коргогон ар кандай коомдук уюмдар, алар чоң күчкө айланат. Мен ушинтип мына келечекте ушундай болот деп ойлойм. Ошондуктан биз бүгүн тыюу салыш мыйзам менен бекители деп атабыз. Биз өкмөттүн да токтомун, жогорку кеңештин да токтомун мындай жокко чыгаргыбыз келбейт. Алардын бир күчүнө шек келтирибиз келбейт. Бирок урматтуу жыйындын катышуучулары, мыйзам менен бекитип койсок, мыйзам баарыбызга кепилдик болуп бере алат. Ошондуктан биз ушул мыйзамды сунуш кылып атабыз. Биз авторлор ушул 3 окуудан өткөрүү боюнча азыр демилгени көтөрөбүз, башка фракцияларга дагы кайрылабыз. Эми мамлекеттик тилде айттым, расмий тилде перевод кереги жок, перевод бар, Анан урматтуу жыйындын катышуучулары, биз бүгүн муну ийри отуруп түз кеңешели, албетте уранды казыш керек деген дагы пикирлер бар. Аларды дагы бүгүн угалы, өзүбүздүн пикирди айталы, коомдук талкуу, ошонусу менен коомдук талкуу. Бул жерде бет маңдай отуруп, кайчылаш пикирди дагы талкуулайлы. Сабырдуулук менен, маданияттуулук менен. Ошондуктан урматтуу жыйындын катышуучулары, анан талкуу убагында суроо жоопко мен жооп берүүгө даярмын. Азыр күн тартиби боюнча кийинки докладчиктерге сөз берип кете берели. Рахмат.